Салам барыңыздарга. Бул видеодо мен товарлардын баалары жана размерлери жана ошол размерине жараша бааларын көрсөтүп берем. Мисалы мындай игрушкалар турат. Көп игрушка баасы астында 5,73 деп турат. Биз буну сомго айландырыш үчүн конвертер валютага салып алабыз. 5,73-тү юань к сому деп жазып ошол жака жазсак болот Google'га же болбосо калькуляторго 5,73 көбөйтөбүз 13 кылсак болот. Ошондо игрушканын баасы чыгат. Бирок 5,73 ушул игрушканын баары эмес. Бунун баасын билиш үчүн бул игрушкаларга киребиз. Мондай игрушкалары булар бөлүнөт. Өзүнүн баасы бунун 45 юань экен эле. Бул жака түшөбүз. Отзывдары бар экен, живой сүрөттөрү бар экен. Анан бул жерде карточка магазина турат. Бул жерде 5 жылдыз турат. 5 жылдыз бул аябай жакшы дегенди билдирет. Магазиндин жакшылыгы, магазиндеги товарлардын жакшылыгы билдирет. Негизи товар сатып алаарда ушунусуна карайбыз. Магазиндин карточкасында жылдыздар канча турат? 4, кээбиркисинде 4 болот, 4,5, 5, 3 ушундай болот. Жана продажасына карайбыз. Жана албетте фото отзывдарына карайбыз. Отзывдарын көтөрүп чыгабыз. Эми бул жерде кызылды басабыз. Мисалы бул кызылды басабыз. Өзүнүн баасын билиш үчүн мынакей бул жерде чыгарып койдум. Мынакей ар кандай кылып түрлөрүн бөлүп. Эми бул жерде эң астында бул огоньдун сүрөтү турган эң көп сатылган, азыркы учурда эң көп сатылган оюнчук. Бул 5,88 юань турат. Өзүнүн баасы мынакей. Бул ушул эле игрушка. Көрдүңүздөр, ушул эле игрушка 5,88. Жогоруга чыксак, бул жерде сүрөтү чыгат. 5,73. Бул жерде уже 2 игрушка болуп калды. Баасы дагы өзгөрдү. 11,80 болуп. Андан кийин 12,80 уже башкачараак игрушка болуп калды. Ошол игрушканын санына, мондай санына бери уже 4 штук болуп калды. 15 юань болуп калды. Карап, баалары өзгөрүп турат. Буну биз точный баасын билиш үчүн биз бул жакта белгилеп алабыз. Кайсыл игрушканы тандайбыз. Бирөө керекпи? Бул жерде жаш балдарга кышкы пижама экен. Видеолорун көрсөк болот. Мында расцветкаларын көрөбүз. Баасы 13,80 деп атат. Бунун да баасын көрүш үчүн бул жерде отзывдар аябай көп. Мынакей маани берсеңер. Живой сүрөттөрү бар. Бул жерде 4,5 жылдыз. Baby деген магазин 4,5 жылдыз. Бул эле жакшы көрсөткүч. Бул жерде ошого окшош товарлар чыгат сиздерге. Балким ушундай цветте, ушундай фасондо деп. Бул жерде описание, детальный сүрөттөрү пижаманын. Жана бул жерде кызылды басабыз дагы, размерлерин көрөбүз. Товар сатып атканда размерлерин тандайбыз. Жана размерлери дагы немеге карап өзгөрөт. То есть баалары размерге карап өзгөрөт. Мынакей 6 жашарга, бул жерде 6 жашка 70-80. Бул жерде тандайбыз товарды кайсынысын. Мисалы бул биринчи болсо, аябай көп сатылып аткан, же болбосо экинчиси. Бул жерде мынакей мында светлый болуп калса, значит бул размерде калбаган болот. Мынакей бул жерде ушул пижамадан бул размерден калбаптыр. Андан башка размерлерди тандасак болот. Мисалы 18 дейт, 16 дейт. 16 жашарга 23,8 дейт. Баасын ушинтип көрүп алабыз. Мисалы бул кыздардыкы 8 жашарга 16,8. Мынакей өзү баасы чыгарып коюп атат бул жерге. Бааларын ушинтип билебиз. Бул чоңдордуку уже жок экен, серый болуп турат. Мынакей. Эми дагы башка товарга кирели. Мисалы женская одежда, бул двойканы көрөлү. Бул жерде расцветкалары, баалары, бул жерде описанияны баарын которобуз, окуйбуз, отзывдары, бул жерде живой сүрөттөрү, бул магазин. Моржин дейт, 4,5 жылдыз. Бул деле жакшы. Андан кийин размерин билиш үчүн бул жерде кызылды басып киребиз. Бул жерде чыгат размерлери жана баалары. S, M, L, XL, 2XL болуп. Мисалы бул цветинен мага S размер керек десек, бул жерде баасы чыгып калды. 68,8 болуп. Же болбосо сары цветинен мага 2XL размер десек, бул деле 68,8. Демек, бардык размерлери ушул баада болот экен. Кээ бир учурда, мынакей бул учурда двойканы айтайын дегеним. Бул кофточкалары арзаныраак болот, 45,8. Же болбосо отдельно юбкасын деле алсак болот, 35,8 юань болуп калат экен. M размер, XL, 2XL бардык размери 35,8 юаньдан болуп калат экен. Ушундай размерлерин ушул жерден билебиз. Жана бизге кайсыл размер туура келет? Мага S же болбосо M кайсыны алабыз дегенде, биз бул жерде негизи ар бир эле товарда өзүнчө размерный сеткасы болот. Жана бул жерде деле жазылган болот. Мынакей 95, 100, 120 деген бул кытайлардын килограммы.
Буну өзүбүздүн килограммга алып келиш үчүн бул 95ти биз 2ге бөлсөк биздин килограмм чыгат. Мисалы 95ти 2ге бөлсөк 47 килограммдык. Мен мисалы 47мин, мен S кийет экенмин. 100, 100, 100, 100, 120 деген бул 50-60 килограммдыктар.